Башында эле айтканбыз. Демек, бул жерде Бекболсун агай, мына Жусуп агай экөөңөр тең авторларсыздар. Сиздер сунуштаган эмес экениңерди айттыңар. Бирок башында биз сунуштаганбыз деп айтып алгансыздар. Мынакей Улам Бердибаев, сиз айтып бериңизчи. Баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлар сунуштады деп өтүк беле? Урматтуу Мирлан Самый кожо, биринчиден бул жер следственный орган эмес сизге. Жок, мен суроо берип атам. Жок, суроо берсеңиз, тонуңузду өзгөртүп, сый менен, мамиле менен суроо бериңиз. Оорду мурдуңуз кыйшайбай деп, сиз мындай өзүңүз маданияттын өкүлүсүз. Мен сиздерди чакырам. Маданияттын өкүлү болгондон кийин, концепциядан чыкпай, туу боюнча сүйлөшкүлө. сый мамиле кылышыңызды мен талап Улам кылам. Бердибаев. Бул бир. Экинчиси. Улам Бердибаев, мен сизге айтып коеюн анда, мындай менин үнүмдү, менин сүйлөөмдү, менин токтоп туруңуз. Эми сизди уктук. Жок, сизди уктук. Мени да чектей албайсыз. Мени да чектей албайсыз. Кантип чектейсиз? Менин болгон Кудай. Мени дагы чектей албайсыз. Диксияңыз бар. Жок, диксияңыз болсо сиз сый мамиле кылыңыз. Мен де сөгүп атамыз. Жок, сиз сөкпөйт, сиз тонуңузду өзгөртүңүз. Мирлан Самый кожо. Эки авторду отургузуп алып, эми акыры бул следственный комитет эмес го. Бул жер эми Улам Бердибаев. Мирлан Самый кожо. Сиз автор катары анча мынча сын пикирлерди туура кылабайбыз. Бирок сиз просто ооз мурдуңуз кыйшайбай деп, мындай сөзүңүздү этияттап сүйлөңүз. Ооз мурдуңуз деген жокмун, кайра окуп көрүңүз. Ооз мурдуңуз кыйшайбай деп ошол жерден айткыңар эле го дедим. Сиз эгерде стенограмманы көтөрсөк, сиз айтып атасыз. Сиз анда сөзүңүздү артка алыңыз. Андан кийин. Сиздер айтпадыңыздар беле, урматтуу Улам Бердибаевич. Мен жооп бергенге мүмкүнчүлүк бересизби? Суроо бердиңиз го. Сиз анда демитпей, тонуңду өзгөрт дебей, тонуңду өзгөрт дегидей сиз мага эч ким эмессиз. Антип айтпаңыз. Сиз дагы мага эч ким эмессиз. Сураныч. Жооп бериңиз. Биз үчүн, кыргыз эли үчүн улук болгон тууну азыр кабыл алып атабыз. Түзөтүүлөрдү. Сиздерден суранам, эмоцияңарды эшикке чыгып, комитетте сыйлап, сөзүңөр болсо жашына бири-бириңерге сый мамиле менен айткыла.